Бүгін еврейлердің өнүкөнү карасаңыз, акшдан кийин эле эң жакшы аспаптарды, инструменттерди Израиль колдонот. Израилди мен мамлекет катары көрбөйм. Неге? Палестинадан келип жерин алып алган. Согуштан кийин, согуш учурда Гитлер кубалаган, еврейлерди жок кылаган, кырган, андан кийин эле качып кайда барарын билбестен Палестинага келип, Палестинада 1948-жылы Сталин жер бөлүп берген буга еврейлерге. Ага чейин Орусияга да келишкен, ар жерлерге барып көрүшкөн. Ар дайым куугунтукталып жүргөн булар. Неге? Эч ою таза эмес. Сизге 100 жыл кошуна болушу мүмкүн, 10 жыл кошуна болушу мүмкүн, бирок ал еврей бойдон кала берет. Эч качан бир жакшылыгы жок алардын. Салам алейге жакшы болушу мүмкүн, өнүккөн жактан, ыктысат жактан, илим жактан өнүгүшү мүмкүн, бирок эч качан адамдарга жакшылыгы жок булардын. Буга азыркы болуп жаткан иштер дагы мисал. Биз өзүбүзгө алданбашыбыз керек, өзгөлөргө алданбашыбыз керек, урматтуу мекендешим. Нафс каалообузга тескери чыгышыбыз керек. Бүгүн дагы карасак, дүйнөдөгү иштерден ошол жерде жашап, ошол өлкөгө өнүгүшүнө деп, өзүнө өзү деп, мисал үчүн урматтуу мекендешим, еврейлердин ичи дагы өзүнчө ынтымактуу дешибиз мүмкүн. Еврейлер өнүккөн, ынтымагы бекем. Жок, алар дагы өз алдынча бөлүнүп алган. Алар дагы этап болуп өз алдынча бөлүнгөн. Сионизм радикал коому бар буларда. Ичара ар жерлерде согуштарды чыгарат, жардырууларды чыгарат, бир жерлерге согуш түтүнүн таштап коет, өздөрү көлөкөдө күзөтүп турат, салкында жыргап, карап турушат. Ошол жерде согушту күзөтүш максаты согушту ар жерден колдош, бир террорист камалып калса аны чыгарыш, ага жан жөөкөлөрдү кошуп бериш, аларга эч нерсеге баш жетпеген жаштарды жаныга напарник кылып бериш. Бул радикал коом сионизм, сионисттер ушинтип колдойт. Бул радикал коом. Булар 4000 жылдык акыйдага ишенишет. Ишенимге ишенишет 4000 жылдык. Не? Алардын байрагындагы, Израилдин байрагындагы карасаңыз, атайын бир 6 жылдыздуу, андан кийин 2 көк сызык. Ал 6 берги 6 кылдуу Сулайман ибн Дауд алейхиссалам, Сулайман пайгамбардын атасы Дауд алейхиссаламга тиешелүү болгон шакекте 6 кырдуу жылдызча. Ошол түшүрүлгөн. 2 сызык, көк сызык, урматтуу мекендешим, Фурат менен Нил дарыясынын, Фурат жана Нил дарыясынын белгиси. Демекки булардын акыйдасы 4000 жылдан бери ишенип келип атканы, ошол Фурат менен Нил дарыясынын ортосуна өзүнүн мекенин куруш. Ошондуктан ошол Фаластин жактарда, Шам жактарда, Сирия, биринчи Сирияны тандашкан булар, мекен кылабыз деп. Жок, андан кийин Фаластин. Ошол жакка мекен кылыш, өздөрүнө эч кимге кол тийгиз кылып мекен куруш булардын негизги максаты.